Жеңелердин ролун катар аткарган Альбина Имашева наристе күтүп жатканын жар салды. Актер Арнис Кыдырмышев менен актриса Альбина Имашева 3-чү рет ата-эне статусун алышат. Актриса кош бойлуу экенин, наристе күтүп жатканын жар салды. Кудайдын буйругу менен биздин үйдө дагы бир наристе төрөлөт. 2 кызыбыздын ортосу 8 жаш, ошондо 3-өөнүн ортосу 8 жаштан болуп калат. Бул аралык албетте өтө чоң. Жаштарга кеңешим, аралыкты создуктурбай, удаа төрөгөнгө аракет кылгыла, дейт актриса. Альбина Имашева 2 жылдан бери жылдын супер актрисасы наамын жеңип келе жатат. Булак аргументке эже. Кызсакал Кабылова: менин байкем депутат болушу керек. Ырчы Кызсакал Кабылова тамада Эрнис Бөрүбаевди депутат болуш керек деп эсептейт. Бул тууралуу пикирин ырчы кыз социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Кыргыз элин кыйын күндө таштап кеткен жок, колдон келишинче жардам берип жүрөт. Аллах ыраазы болсун. Бүгүн менде бир ой жаралды. Менин байкем депутат болушу керек деген. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанга оозу менен эмес, колу менен иш аткарган дал ушул менин Эрнис Бөрүбаев агамдай адам керек. Сизди көпчүлүк эл депутат болушуңузду каалап жатат деп пост бөлүштү ырчы. Булак аргумент эже. Атамды согушка кеткен бойдон көргөн эмесмин. Жумгалдык Калыгул Аксакалдын маеги. Улуу атамекендик согуш башталганда 7-8 жаштагы Тестиер бала Калыгул Аксакал учурда 86 жашта. Ал атасын 1942-жылы фронтко узаткан бойдон көргөн эмес. 2 уул, 3 кыздын атасы Калыгул Аксакал учурда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Байзак айылында турат. Ал согуштун каардуу жылдары жаш балдардын жүрөгүнө кандай так салганын Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына айтып берди. Атаңыздын кан майданга кетип жатканы эсиңизде жакшы эле сакталып калса керек. Оба, 7-8 жаштагы бала элем. Атам Арун Алыбаевди райондун борборуна чакырышып, дароо согушка жөнөтө турган болуптур. Аны угуп эле чоң атам, чоң энем, апам, мен болуп айылдын аягындагы таш көчөгө атама жолдон учурашып коштошкону бардык. Биздин айылдан 10 киши жөнөп жаткан экен. Ошондо жанындагы коштоп жүргөндөр атамдарга учурашканга да мүмкүнчүлүк беришкен жок. Согушка кетип жаткан 10 жигит жакындары менен коштошкончо шаштырып туруп алышты. Бозала болуп эле калып калдык. Алар Чаектен Кайырмага, азыркы Байзак айылына чейин жөө келишип, кийинки дыйкандан машина менен алып кетишиптир. Андан аркысын кантип эмне болуп жеткенин укпай калдык. Атам согушка 1942-жылдын 15-сентябрында жөнөп кетиптир. Ал жылы согуштун каары анча билинген жок. 1943-жылдан баштап ачкачылыктын заарын катуу тарта баштадык. Биз балабыз. Колубузга чөйчөк алып талаадан буудайдын, арпанын данын теребиз. Апаларыбыз жебегиле. Ичиңер өтөт десе да болбой 1-2 сугунуп жиберебиз. Бир чөйчөккө дерип келген данды тазалап, үйдөн кууруп жиберип эле жаргылчакка тартып, жарма жасап ичип өзөк жалгачубуз. Ал кезде тузу да жок. Тузду Жумгалдын Суусамыр тарабындагы Сарыгамыш жактагы Бурамжалдан өгүзгө же атка жүктөп келишчү. Ал кезде айылда жалаң аялдар, балдар, анан кары картаңдар эле калган. Ошондуктан туз артып келүү да бир чоң түйшүккө айланса керек. Мектепке бардыңызбы анан? Жашым 10го чукулдап калганда окууга бардым. Мектептен да чөптө иштечүбүз. Ал кезде чөптү боолачу элек. Кыздар чөмөлө салып, балдар чөп боолачубуз. Кыздарга жетпей калып ыйлаган учурлар болгон. 10 жашыбыздан колхоздун ишине тартылдык. Эгин чабылганда машак тергенге чыкчубуз. Мугалим болду. Үйүңөргө тарагыла десе, кайра айдоону көздөй жүгүрүп барып, кочуштап машак терип алып, үйгө сүйүнүп алып барат элек. 1943-жылдан 1945-жылга чейин ачкалык каттуу болду. Анан 1945-жылы согуштан аскерлер 1-2 келе баштады. Майдандан кайткандарды кантип тосуп алышчу эле. Ойбой, андагы элдин толкундаганын айтып жеткирүү кыйын. Ыйлап жатканы андан көп. Тебетейин ыргытып сүйүнүп жатканы мындан көп. Кээ бири келген солдаттан өзүнүн согушка кеткен жакынын сурап жанталашып жүрөт. Бала бакыра, тегеренип чуркап, чуулдайт.
Кыз келиндер толкунданып, сүйүнүштөн көз жаш төгүшөт. Меники да келип калар бекен деп ыйлаган энелер. Кара кагаз алып калгандар мен да ушинтип тосуп алсам эмне деп алар бир жагынан буркурайт. Баары ошол согуштан кайткан жоокердин үйүндө бир топ күн жүрүшчү. Далай эле күндөр өттү. Кара кагаз келгенде айылга да кара булут айлангандай болсо керек. Анан эмне? Баланчага кара кагаз келиптир дегенде балабыз да чуркап барып, обочодо сыртынан акмалап турчубуз. Андай жерге бала бакыра кире алчу эмес. Алгач жаман кабар почтага келчү. Почточу өзү угуз албай, ошол үйдүн коңшуларынан 2-3 аксакал менен 10 чакты аялды чогултуп кирип, анан угузчу эле. Андан кийин ызычуу, ый башталат. Карап тура алчу эмессиң. Кошок айткан энелер чыңырган жубайы. Атаңыз согуштан кайтпай калган турбайбы? Ооба, кайтпай калды. Кара кагазда келген жок. Атамдын Абдыкадыр деген агасы бар эле. Ал кишини жашы өтүп калган үчүн согушка албай коюшкан. Раматылык шашма болчу. Согушка өз каалоосу менен барам деп болбой койгондо 1944-жылдын жазында тылга иштегенге жөнөтүшкөн. Ага чейин ошол абабыз атамдын каттарын айтып берчү. Бир жылдан кийин 1942-жылы атамдан алгач ирет кат келип, декабрда согушка кирдик деп жазган экен. Аны ошол Абдыкадыр атабыз окуп берген. Кийин экинчи жолу кат жазганда согуш талаасында душмандын огу атамдын бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыгып кеткенин билдирген. Тиши күбөлүп калган экен. Госпиталдан кийме тиш жасап беришиптир. Кайра фронтко жөнөтүп жатканын жазган. Андан кийин кабар келген жок. Ошону менен дайынсыз болду. Согуш талаасында каза болуп калса керек. Кайда көмүлгөнү, эмне болгону белгисиз. Кийин издештирип көргөн жоксузбу? Бир ирет балдарым менен жээним издештирип аракет кылышкан, бирок майнап чыккан жок. Атаңыз фронтко кеткенде апаңыз канча жашта экен? 33 жашта болгон. Биз 4 тууган элек. Кичинебиз Назаркол ысытма болуп чарчап калды. Ал кезде кыз келиндерди, аялдарды ишке жарамдуу дешип колхоздун жумушуна иштетишкен. Апам соко менен жер айдап, мала тартчу. Ал кезде ат да аз, өгүз менен айдачу эле. Биз апабызга жардам берели деп маланын же соконун артынан түртүп алчубуз. Өгүз мала айдаттырбай артка качып азапты берчү. Анан көп өтпөй энем көкүрөгүнөн катуу ооруп калды. Тестиер кезибизден эле энебизди аяп үйрөндүк. Мойнубузга баканды илип, сайдан 2-3 чакырым жөө өрүүгө чыгып, суу ташуучубуз. Ачкабыз. Жыгач бакан үй көп. Ийинибиз жооруп кетер эле. Кордукту жакшы эле көрдүк. Кудайга шүгүр, кой үстүндө торгой жумурткалаган заман азыркы учур экен. Эркиндигибиз бар, курсагыбыз ток. Мобу тумоо гана кичине кыстап жатат. Бирок бул деле эчтеке эмес. Башкысы бала бакыра, ачка болбосун, эли журтта тынчтык болсун. Согуштан Кудай сактасын. Жогорудагы маалыматтар Спутник ЭЖ сайтынан алынды.